Кыргызстандын тарыхындагы буга чейинки өткөрүлүп келген шайлоолордогу добуш сатып алуулар андагы коррупциялашкан шайлоонун аягы калың элдин нааразычылыгына чейин алып келип, бир нече көтөрүлүштүн келип чыгуусуна себеп болуп келди. Мындан улам бул жолку өткөрүлө турган парламенттик шайлоонун таза жана ачык айкын өтүүсүнө мамлекет башчысы Садыр Жапаров өзү кийлигишип, шайлоодогу добуш сатып алууларга бөгөт коюуда. Президенттин таза шайлоо өткөрүүгө карата демилгесин колдоого алган таза шайлоо платформасын Талас облусуна жайылтуу аракеттери жүрүп жатат. Бүгүнкү тегерек столдун максаты ушул президенттин платформасы, демилгеси таза шайлоо, ачык айкын өлкөнүн ар намысы жана ар намысы үчүн дегенди колдоп элге жайылтуу жана элден чакыруу кылып 30 жылдык тырмоочту баспайлы ушу таза шайлоо кылгыла сатылбай. Мамлекеттин экономикасы көтөрүлүп, биздин социалдык жашоо деңгээли жогору болуш керек. Таза шайлоо платформасын ишке ашырууга арналган тегерек столго элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин, Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактык өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттарынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү катышты. Жолугушууда добуш сатып алууларга жол бербөө жана аларга бөгөт коюу жолдору талкууланды. Ошондой эле үгүт иштеринде кетирилип жаткан кемчиликтер айтылды. Азыркы учурдагы көп партиялар ынтымакчы айларында берип келди да. Бул да туура эмес көрүнүш деп эсептейм. Мындай сыртынан караганда келген ынтымак элеге келели элдер келгиле демиш болгону менен акыйкатында алар өздөрүнүн тарапташтарын аныктап атат да. Аныктап бүтүштү. Бирок мен ойлойм, азыркы учурда элдик президент Садыр Нуркожоевичтин именно ушу шайлоо системасына өзгөртүү киргизгени элге жагып атат. Ошон үчүн бул иллюстрацияны биз колдойбуз. Садыр Нуркожоевичтин ушул багытта жүргүзүп аткан иштерине жакшы баа беребиз. Мындан сырткары айыл аймактарда жашыруун добуш сатуулар болуп жатканын, ошондой эле ушул сыяктуу көрүнүштөргө күбө болгон ар бир жаран тиешелүү органдарга кабар берүүсү зарыл экендиги белгиленди. Мындан улам арзыбаган акчага Кыргызстандын келечегин сатпашыбыз керек дешет коомдук активисттер. Шайлоодон 10 жылдан ашты, биз үгүт иштерине баргыла, катышкыла, туура таңдоо жасагыла деп айтып келебиз да. Шайлоодо ар бир жаран мен өзүм чечем деп түшүнүш керек. Сен чечкенден кийин анан мамлекетте 4 жыл 5 жылга чейин кайра мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан демократия, элдик бийлик дегени реалдуу бийлик бирлик күн болот. Бул шайлоо күнү. Барып татыктуусун таңдап алыш керек. Анан кийин ыйлайсыңбы, жер тепкилейсиңби, кайра алар алмашпайт кийинки мөөнөтү бүтмөйүнчө. Алдыдагы парламенттик шайлоодо кайсы бир талапкерди же партияны тандоо менен өлкөнүн келечегин тандап жатканыбызды аңдап билүүбүз зарыл. Андыктан ар бирибиз добушубузду сатпай, туура тандоо жасоого милдеттүүбүз. Айжамал Байырбек кызы, Бакыт Жамакеев, Талас шаары.